Так, достор, бүгін бізде 27 июль. Балансыбыздан ақша шығарамыз. 11.280 доллар. Так, тезер тирси 20. Сумма. Давайте кішкене ашығырақ шығарып берейін. 1300 қылып. Далее адрес жазамын. Сейчас продолжить басамын. И пин-код. Почтаға пин-код келеді, пин-код жазамыз. Так, пин-код келді. Платформаға кіреміз. Блин. Жоқ, бияққа керек дейміз. Жаққа адрес жазамыз. Все. Запрос вывод на успешно отправлен болды. Итого бүгін бізде 27 июль. Общая сумма 19.300 болды вывод. Бүгін бізде уже очередной видеоролик, достор. Торговля жөнүндө биз расслабляться дагы еще торговля кылышыбыз керекпиз. Балансыбызды 100 000 долларга чейин көтөрүшүбүз керекпиз да. Вот уже бүгүн 40-чы күн. И бүгүн бізде 28 июль, да. 20 июньдан бери торговля кылып келатабыз да. Итого где-то бир 40 күн да. Вот 40 күндөн бери торговля болуп атат. И 40 күндүн ичинде общий выводум 19 000 болду. Өзүңүздөр көргөндөй деле акыркы вывод воскресенье кылдым. Бүгүн понедельник. И давайте эмесе баштай берели торговлябызды. Бүгүн бизде рыноктардын ачылышы күнү, поэтому максимально аккуратно торговля кылабыз. Также бизде бүгүн саат 3-4 торговля болот. Биздин телеграмыбызда, достор, телеграмыбызда бул жакта копи трейдингке да кошулуп алсаңыздар болот. Биякта бүт бардык обученияларым, статистикаларымды жана көптөгөн прямой эфирлерди ушул жактан алсаңыздар болот, достор. Ссылка ушул телеграмдыкы видеонун астында болот. Жана биздин телеграмыбызга сигналдарга да кошулуп алсаңыздар болот, достор. Бул жакта сигналдар күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да болуп турат. Итак, биринчи валютная пара евро швейцарский франк OTC болот. Биринчи уровенибизге бизде жакындап калды графигибиз. Давайте ушул жерден 1 минутка ачабыз сделкабызды покупкага. Биринчи суммам инвестициям давайте 60 доллар кылып коелу, же 55, давайте 55 кылайлы, 1% депозита кылып 55 долларга покупкага ачабыз, достор. Мынакей бул жакта бизде биринчи уровенибизге келиптир график, мынакей. И бул жерден бизде отскоктор болушу керек да. Вот. И бул жактан биз азыр как раз покупкага ачып атабыз да. Если мурдакы ситуацияларды карап көрсөк, бизде мынакей бул жакта бир касание разворот болуптур. Далее бул жакта экинчи касание разворот, далее бул жакта азыр үчүнчү жолу график келип атат. И бул жактан биз кайталанган ситуациялардан биз биякта покупкага ачабыз, достор. Мынакей уровень поддержка болот, бул сатып алуучулардын уровени да. Также бизде мынакей астыда дагы бир уровень бар экен. Мынакей кийинки уровень да. И бизде азыр мынакей график биринчи уровеньден отскок берип атат, реакция болуп атат. И бизде 10 секунд, достор, 10 секундтун ичинде биздин сделкабыз плюска жабылыш керек да. Отлично, плюска жабылды. Так, и дагы бир жолу покупкага ача берсек, мисалы адашпайбыз деп ойлоп атамын. Анткени бизде мынакей азыр бир аз график түшсүн, дагы түшсүн. И ушул жерден 1 минутка дагы бир жолу покупкага ача беремен, достор. Анткени айтканда деле бул биздин уровенибиз, уровень сатып алуучулардын уровени болуп атат да. Но если бы бул жакта азыр график пробитие болуп кетсе да, могул уровенибизде пробитие болуп дальше астыга кетсе, анда бул жактан биз уже покупкага ачпайбыз. Биз могуреки астыңкы уровеньден ачышыбыз керек болот да, мынакей. Бул уровень кийинки уровень поддержка болот, достор. Ушул жактан кийинки сделкабызды покупкага ачабыз да. Мынакей азыр көрүп атканда деле бизде просадка болуп атат. Но пока что дагы деле биздин уровенибизде турат да, биринчи уровенибизде. Бизде 20 секунд бар. Давайте 5 секундга которобуз и байкайбыз да, кандай жабылат экен сделкабыз. Если бул азыр графиги астачып кетсе, анда биз бул жактан анализди коюп отурабыз, башка валютный парадан сделка ачабыз да. Так, 3 2 1 0 есть, достор. Экинчи сделкабыздагы бул уровень туруштук берди и экинчи сделкабыздагы бул жакта успешно плюска жаап кетти. Кийинки валютная пара мынакей TND доллар OTS. Бул жерде бизде уровень сопротивления, далее уровень поддержка бар. Бул жерден 1 минутка сатабыз. Эң үстүнкү уровеньден, сатуучулардын уровеньден. И бизде мындай коридор болуп атат да. Коридордун ичинде бизде графигибиз уровень поддержка, бул сатып алуучулардын уровени коюлуптур.
көрүп аткандай деле графиктен көрсөк болот, кайсыл жерден покупка болгонда график үстүгө өскөнүн. И мынакей үстүнкү уровень бул сатуучулардын уровени. Биз ушул жактардан продажага ачсак, сделкабыз плюска жабылат экенин биз азыр көрүп түшүнүп атабыз да, анализ кылып атабыз. И как раз үстүнкү уровеньден биз азыр продажага ачып атабыз. Сатуучулардын уровенинен. Давайте байкайлы. Бизде дагы 20 секунд, но бул жакта байкашым боюнча биздин үстүнкү уровень сопротивлениябызга аябай көп жакындап атат да. Азыр могу сделка жабылсын. Если бул сделка жабылса, жакшы жабылса, анда продажага ача бергидейбиз да. Так, 1 секунд есть. Бул сделкабызды плюска жаптык. Так, давайте 1 минуттук таймфреймди бир байкайлы. Так, 1 минуттук таймфреймде мынакей то же самое бизде мынакей коридордун ичинде график азыр үстүнкү сопротивлениядан график кайтып атат да. Так, 1 минутка продажага ача берели дагы бир жолу. Мен ойлошум боюнча бул астыңкы уровеньге чейин түшүш керек, мынакей сатуу алуучулардын уровенине чейин. Анан уже бул жакта астыңкы уровеньден покупкага ачабыз достор. Мынакей астыңкы уровеньден покупкага. Анткени 1 минуттук таймфреймде бизде мынакей анализ башкача болуп атат да. Бул жакта зеркальный уровень сопротивления, бул сопротивление уже поддержка болуп калды. Мынакей. И бул жактан биз покупкага ача берсек болот да, ушул линиядан. Зеркальный уровень сопротивлениядан. Так, үчүнчү сделкабыздын жабылышына 15 секунд бар. Акыркы 10 секундтарда көрүп атканда деле графигибиз кайра ачкан опционубузга уровеньден ойноп атат. Так, 3 2 1 0 есть достор, үчүнчү не болуп кетти. Акыркы секундта график көрүп атканда деле мына жерде секирип кетиптир. 3 пунктка минуска жабылып калды сделкабыз достор. Так, ладно, анда эмесе 1 минуттук таймфреймде байкайбыз. Айтканда деле бул жакта мынакей зеркальный уровень поддержкабыз бар экен, да, мурда сопротивление болгон. Азыр бул жактан биз позицияны уже покупкага ача берсек болот достор. 1 минутка кичине даярданабыз. Ушул жерден ача берели. Точный входду биз эч качан биле албайбыз, кайсыл жерден кайтып кетет график да. Пока что ушул жерден ача берели. Азыр астыраак уровеньге да түшүп кете турган болсо, бул жакка да, анда бул жактан мен крупныйраак суммага сделкага покупкага ачамын достор. Аз секунд калды, 5 эле секунд. 3 2 1 0. Жок достор, бул графигибиз аябай бул жакта затяжной коррекция болуп калды. Давайте азыр эмесе дагы астыраак уровеньди күтөлү. Бул жактан астыңкы уровень поддержкадан көбүрөөк суммага ача берели да. Бирок мен байкашым боюнча бул жактан азыр көтөрүлүп кетиши мүмкүн да, потому что бул жакта 1 минуттуктө моурики уровеньди бизде уже ретест кылган да. То есть үчүнчү жолу келсе, анда уже астыңкы уровень может быть даже и пробитие болуп кетип калышы мүмкүн да, но давайте рискнем. Ушул жерден ача берели. 3 4 5 5 6 сделка ачышым керек экен. 6 сделка $55 покупкага. Итак, достор, 5-чи сделкабыз плюска жабылды. Айтканда деле биздин моурики астыңкы уровеньден, экинчи уровеньден биз перезаход кылып сделкабызды плюска жаап кеттик. Итак, дагы бир жолу 1 минутка бул жерде покупкага ача берем достор. Анткени мен анализим боюнча 1 минуттук таймфреймди анализ кылсак, бул жерде бизде азыр накоплениядан покупкага үстүнкү уровень сопротивлениябызды пробитие кылып, дальше продолжение бычьего тренда кылып кетиш керек да, мынакей. Мондай коррекция, ретест, далее дагы бир жолу экинчи жолу коррекция болуп ретест кылып атат и мынакей азыр бул жакта моурик үстүнкү линиябызды пробитие кылып, дальше восходящий тренд уланып кетиш керек достор. 6-чы сделкабызда плюска жаптык. Дагы бир жолу покупкага ачабыз 1 минутка. Үстүнкү уровень сопротивления, айтканда деле азыр пробитие болуп, дальше бизде бычий тренд уланып кетиш керек. Бул уровень сопротивления, эмнеге мен пробитие болот деп айтып атам, потому что бизде мынакей акыркы моментте бул жакта бизде признак пробитияны көрсөткөн да, бул жакта. Мынакей. Бизде уровень сопротивлениябызда 1 касание кылды, экинчи разворот, биринчи касание, үчүнчү разворот, төртүнчү касание, бешинчи касание. Көрдүңөрбү, бул жакта уровень сопротивленияны уже белгилеп койгон да, что пробитие болот экендигин мынакей. Треугольник кылып пробитие кылган, анан потом резкий
разворот кеткен. То есть бул жакта көпчүлүгү покупка качып алган да. Биз азыр экинчисинде анан кийин кирип атабыз. Бул жакта көбү покупка кирип алган, а график түшүп кеткен да. Көпчүлүгү бул жакта утулуп калды. График астыга түшүп туруп, мынакей ретест дагы бир жолу кылып туруп, анан кийин эми болсо үстүнкү сопротивлениябызды пробитие кылганы кетти. То есть рынок өзү негизи ушундай кээде обманный маневр дагы кылат да, достор. Ошол дагы биз учитывать этишибиз керекпиз. Рынок всегда өзү негизи бул жакта риск, и рынок өзү всегда сиздердин акчаңыздарды алып алыш үчүн какой-то бир схемаларды неме кылат да. То есть ошон үчүн биз всегда жакшы анализ кылышыбыз керекпиз да. Кээде блефовать этет график да, блефовать этет, и трейдерлер дагы бул жакта болот көпчүлүгү да, и крупный игроктор бул жакта тоже блефовать этип коюшу мүмкүн да. Мынакей уровень сопротивленияны биринчи жолу пробитие кылып туруп, анан кийин көбү биякта покупка киргенде все, график түшүп кетти. Биз бул жакта ретесттен аштык биринчи сделкабызды, бул жакта да минуска жаптык, экинчини бул жактан аштык ретест, экинчи уровеньден плюска жаптык, и потом уже бул жактан биз мына пробитие ачып сделкабызды баардыгын плюска жаап кеттик, достор. Итак, давайте башка валютный парага өтөлөмү. Валютная пара евро-японская иена, достор. Аябай жакшы случай болуп атат бул жерде. Азыр мен сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул жактан 1 мүнөткө покупкага ачып берели. $55. Ушул жерден пока ачып берели. Если что, биз астрах уровеньден дагы ача турган точка бар экен. Астрах түшсө, астрах уровеньден ачып беребиз, достор. 2 опцион. Так, все, ушул жерден ачып берели. 2 сделка. И мынакей, достор, бул жакта бизде кандай случай болуп атат. Бул жерде бизде мынакей мурда накопление болуп тур эле. Бул жерде нисходящий скальпинг болгон, далее мынакей пробитие болгон, астыңкы линиябызда да мынакей пробитие болуп астыга кеткен. Далее бул жакта остановка. Мынакей небольшой накопление болду, далее выстрел болду. Далее мынакей бул жактагы тренд бизде уланып атат. Бул жакта уровень бар да, мынакей уровень бар. Бул линиябызга получается мурда уровень болгон, сатып алуучулардын уровенинде, точнее сатуучулардын уровень десем болот да. Вот, и мынакей бул жакта дагы пробитие болгон, далее бул жакта ретест болуп атат. Көрдүңөр, ретест кылды, и как раз ретесттен биз бул жакта дальше покупкага ачып атабыз, достор. Мурдакы эле случайларды биз анализ кылып белгилесек болот да, график каяка жылгандыгын да. Так, 1 секунд, и бул сделкаларыбызды дагы плюска жаптык, достор. Результат аябай жакшы. Мынакей ретест болду, и кайра график көтөрүлүп атат. Давайте азыр 1 мүнөттүк таймфреймди бир байкайлы. Мынакей бул жактан биз дагы бир жолу 1 мүнөткө сатып алсак болот. Бир аз күтөбүз. Астрах уровеньде мына жерден ача берсек болот покупкага. Ушундай, достор. Эгерде обучение алып жана биздин Telegram сигналдарыбызга кошулуңуздар келсе, ссылка видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот, жана биздин копи трейдингибизге дагы кошулсаңыздар болот. Ушу Telegramга катталабыз, достор. Бардык информациялар, бардык движениялар ушул жакта болот. Ссылка комментариянын башында. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки видеолордо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.